These lively and competitive elections were quite unique for this region in that until 8 o'clock last night. Кечки саат 8-ге чейин созулду. Эч ким ошол парламенттик составы кандай болорун билген жок аягына чейин. Ошондуктан болгон бардык күчтөр биометриялык регистрацияны ишке ашырууга жумшалды жана ошондой эле жаңы технологиялар колдонулуп добуш берүүдө ушул болгон процедуралардын бардыгы тең керектүү болгон максатта жана ошондой эле багытта колдонду. Шайлоочулардын кеңири катышуусу менен жана алардын өздөрүнүн тандоосун көрсөтүү жолунда угунда өттү. Ошондой эле аны башкаруу дагы, шайлоо процессин башкаруу дагы жана ошондой эле процедураларды жакшы жана ачык, айкын өткөрүүдө болгон иш аракеттерди жүргүзүштү. Бул шайлоо өтө жандуу шайлоого даярдануу өтө жандуу кампания катарында өткөрдү жана ошондой эле маалымат бардык шайлоочуларга убагында жеткирип жатты. Nationwide population register was implemented with the stated intention to limit the possibility for electoral violations. ЭКК парламенттик ассамблеясынын мүчөлөрүнө ушул байкоочу миссиянын иш аракеттерине катышкандыгы үчүн чоң ыраазычылыкты билдирем. Биз Кыргызстандын калкын тынчтык маанайда өткөн жана ийгиликтүү өткөн шайлоолору менен куттуктайбыз. Биз байкоочулар, биздин делегациянын байкоочулары, биз Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Ош, Жалал Абад областтарында, ошондой эле Бишкек шаарда өткөрдүк. Алар ар бир шайлоочу өзүнүн укуктарын жана каалоолорун эркин пайдалана алышты. Of the right of vote for significant number of voters, which were deployed to observe here in Bishkek and the regions of Kara-Balta and of Balıkçı. Биздин топ Бишкекте, Кара-Балта жана Балчы шаарларында байкоо жүргүздүк. Мен 5 жыл мурунку шайлоого дагы байкоочу катары катышкам. Андан бери өтө маанилүү өзгөрүүлөр болуп өтүптүр. Бул жерде ошол өткөн парламенттик шайлоолор тынч абалда өттү жана ошондой эле бүт шайлоочулар бардыгы активдүү катышып, биз ошол катышуучулардын шайлоочулардын баарын биз барган шайлоо участкаларында биз көргөн шайлоочулардын баарын ошол ийгиликтүү шайлоонун ийгиликтүү өтүшү менен куттуктайт элек. The voting procedures, the polling station that we visited. That started its work 6 weeks ago with a core team of. Туруктуу байкоочу миссиясы 2-6 жума мурун өзүнүн иш аракеттерин Кыргызстандан баштаган. Бардык өлкөнүн бардык булуң бурчтарында биздин миссиянын мүчөлөрү бир айдын ичинде иш аткарып жүрүштү. Ал эми шайлоого 2 күн калганда биздин кыска мөөнөттө байкоочулар келип дагы биздин топко кошулушуп иштешти 2 күн ичинде. Демек, бүгүн биз өзүбүздүн байкоонун натыйжаларын алдын ала натыйжалар менен тааныштырып өтүп жатабыз. Ал жерде сурамжылоо да жүргүзүлдү шайлоодон мурун. Ага миңдеген ашык жарандар катышып, бардык процесстерге байкоо жүргүздүк. Бул кандидаттар менен жолугушуу жана башка. Resolution of election-related disputes and monitoring campaign media coverage.